Акын болуу кандай кыйын, оңой болуу президент деп Кыргыздын таланттуу акыны Омор Султанов бир ырында жазды эле. Анын сыңарындай, акындык өнөр атанын каны, эненин сүтү менен балага келет тура. Биз чыгармачылыгына токтололу деген Керимбек Кадыракуновдагы ыр жазууну, гезитке кабар жазууну кичинегесинен эле баштаган. Нарын өрөөнүндө өсүп чоңойгон Керимбек Кадыракуновдун бала кезинен эле ырга болгон сүйүүсү пайда болгон. 1970-жылы Орто Нур айылындагы Жданов орто мектебинде эң жакшы деген бааларга окуган. Керимбек агабыздын эң алгачкы тырмак алды макаласы ал 4-класста окуп жүргөндө эле гезит бетине жарыяланган болчу. Алгач бала катары балалык, таза, баяу сезим менен гезитке чыккан макаласын көрүп алып, абдан кубанганы бүгүнкү күндө дагы эсинде турат. Жылдар куштай канаткага уча берет тура. Андан бери узак жылдар өтсө дагы күнү бүгүнкүдөй ал учурлар эсинде сакталып келет. Мен политехте элем. Бизде кружоктун жетекчиси, адаби кружоктун жетекчиси Аман Токтогулов деген белгилүү сынчы, акын, мыкты адабиятчы кишибиз. Ошол жетекчилиги эле анан ошол айтылып калчу, барып катышкыла депчи. Көп жол жобогондо сунуштарды ошол киши бизге көрсөтчү. Жазуучулар союзуна барышыңар керек, тиги барыла, гезит журналдарга, редакцияларга менен байланыштырып туруп бизди чыгармаларыбызды бердирчү. 1970-жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, Фрунзедеги Политехникалык институтунун механикалык факультетине келип кирип, ошол студенттик күндөрдө дагы өзү бала курагынан сүйүп аздектеген ыр жазууну унутта калтырган жок. Өзгөчө биздин Союз учурундагы улуу муундун өкүлдөрү абдан жакшы билишет. Чыгармачыл жаштарга талап ал учурда абдан катуу коюлган. Ал эми жаштар арасында, студенттердин арасында фестивалдардын өтүп турушу алардын чыгармачыл чөйрөгө аралашышына шарт түзгөн. Ошондой мыкты фестивалдардын биринде Керимбек Кадыракунов агайыбыз ийгиликке жетишкен. Мен ошол фестивалга катыштым. Политехникалык институтта бизде ошо адаби кружокто катышкандар кызыгып барып катыштык. Анан жыйынтыгында Жаз 74 искусство фестивалынын лауреаты деген наам, мен экинчи даражадагы лауреат деген наам, экинчи даражадагы диплом менен сыйландым. Анан биринчи даражадагы диплом менен лауреаттык Акбар Рыскулов деген жигит сыйланды. Ошо кезде, ошо Акбар, ошо кезде ал Акбар университеттин студенти экен. Мен болсом Политехникалык институттун студенти болчумун. Анан мен кийин ошол бизди баягы корутунду жыйынтыгында сыйлык берип, баягы наам берип, лауреаттык наам берип, сыйлык берип тапшырып атканда бир жигитти Айыл чарба институтунан катышты, драматургия боюнча деп 3-даражадагы диплом менен лауреат деген наам берди. Ал көрсө Сейит Алтымышев экен. 1974-жылы Республикалык чыгармачыл жаштардын көркөм-өнөр фестивалынын лауреаты, дипломдун ээси болгон. Менин туңгуч китебим мектеп басмасынан 1980-жылы Сырдашым жарык дүйнө деген ат менен чыкты. Ага кирген ырларым негизинен студент кездеги ырларым жазылды. Студент кездеги, студент курактагы, жаш курактагы ошол урунтуу мезгилдерде чыкты. Бул ал кезде китеп чыгаруу оорураак болчу, планга кирчү. 1 жыл мурун планга кирчү, 1 жыл мурун китеп талдалып, рецензиядан өтчү да. Ошол үчүн 80-жылы чыгып калды. Негизинен жалаң мурунку алгачкы жазган ырларым. Студент курагынан эле оозго алынып, таланты байкалган Керимбек ага келечегинен көптү үмүттөндүргөн. Анын талантын замандаштары дагы байкап, ырлары мезгилдүү басма сөзгө, адаби журналдарга жарыяланып баштаган. Керимбек өтө салаваттуу, сабырдуу, байкагыч
Анан эч кимге бир жамандык кылбаган, табиятты аяп турган акын да. Жан дүйнөсү тирүү акын мындай айтканда. Анан чыгармачылыкка болгон мамилеси аябай жооптуу, анан абдан кыраакы. Мындай айтканда өзүнүн бир жан дүйнөсүнүн бир аягыштыгы бар да, сулуулугу бар адам да. Ошол табиятындагы бар нерсе, анан мекенчил. Ырларын карап отурсаң, баягы мен мекенди багам, мен кыйратам, мен тигипу деген кыйкырык жок бул Керимбек Кадырахуновдо. Акырын жылжыган табиятты байкап, анан ошол жан дүйнөсүнүн өзөгүндө ошол табияттан берген бир сулуулук бар да. Жана кыргыз жигиттери жайлоодо болобуз да баарыбыз эле. Анан ошо бала кезден ошо табият тулку боюна сиңип калган. Жыңайлак баягы жерди баскан, кой кайтарган. Анан баягы нукура кыргыздын муундан муунга өтүп келген жакшылыгы, тарбиясы, ата бабаларыбыздын нускадуулугу, сабырдуулугу, ошо менен бирге эле түйшүкчүлүктө башына өткөн мындай мүнөз болуп калган адам да. Качан болсоң бул токтоо, баардык нерсени терең ойлонот, анан ишкер. Бул политехникалык институтта окуп жүргөндө эле илгерки студенттик фестивалдарга катышып, лауреат болуп жүргөн күндөрүн билем да. Андан кийин белгисиз бир канча жылдар бою мындай чыгармачыл байланышта болбой калдык. Анан акыркы 10 жылда мен буну менен союзга келип иштешип калдык да. Ошондон бери бул өзүн акын катары ача алды. Керимбек Кадырахунов биринчи кезекте өзүнүн мырзалыгы менен айырмаланган акын. Мынакей ошол өзү кандай мырза болсо, анын поэзиясы дагы ошондой мырза поэзия экенине мен өзгөчө сүйүнүп жүрөм да. Бардык жагынан баягы кынтыксыз иштелген ырлары өтө көп. Ошол ой жагынан болобу, мазмун жагынан болобу, форма жагынан болобу, көркөмдүк жагынан болобу, сөз менен иштөө жагынан болобу, бардык жагын чыкыртып ушунчалык бир жакшынакай жасап, өзүнө окшош мырза кылып койгон да ырларын. Жыйырманчы кылымдын 60-70, 80 жылдарында биз турган Дзержинский бульвары азыркы Эркиндик бульвары көркүнө чыгып, укмуш болуп турчу эле. Өзгөчө кыргыздын чыгармачыл жаштары ушул бульвардан жолугушуп, бири-бири менен таанышып, чыгармачылык алака түшүшчү. Ал эми ошондой чыгармачыл жаштардын арасында жаш акын Керимбек Кадырахунов да бар болчу. Өзгөчө кыргыз жаштарынын шыгына шык кошкон жаштыктын бульвары, сүйүүнүн бульвары Керимбек аганын замандаштарынын өзүнүн дагы эсинде келет. Замандын өзүнүн агымы бар, ошол замандын агымына карата тиричилик да өзгөрүү болот. Биздин учурубузда биз баяу сезим деп коет, кыргыздар айтып коет, баяу сезим балдар болсо керек, себеби ал заман башкачараак болчу. Ал замандан ушул мектепте окуу жайын бүтүп келгенден кийин деле кандай болбосун дагы ыйва маселеси болчу. Ыйва маселеси болор эле. Улууларды көргөндө, кичүүлөрдү көргөндө мындай өз калыбы менен ыйва кылып турар элек. Айылда өсүп бой тарткан, ыр жазган, кыял кеч бир мүнөздөгү Керимбек ага ушул бульварга көп келер эле. Нарын жергесинен Бишкекке чейин түнкү автобус каттачу, күндүз да каттачу. Анан транспорт маселеси ал кезде бир 2-3 күндө мурун албаса,
тибей калчу. Анан айла жок болгондо ошо окуу учурунда биз түнкү автобуска түшүп жөнөгөндө кээ бир учурларда улуу аксакалдарыбыз, бизден улуу адамдар билети жок түшүп калган учурлар болор эле автобуска. Ошондо ордубузду бошотуп берип, ушу 360 километр орто аралыкта ордубузду бошотуп берип, аксакалдарга, улууларга бошотуп берип, өзүбүз шоопур бизге бир такта берип коер эле, экиси отуруштун ортосунда мындай койгон тактага отуруп алып келчүбүз да. Мына ушундан эле байкасаңыз болот да, ошо кездеги биздин мен эле эмес, биз куяктын жаштары ушундай багытта болчу. Баарычы. Анан илимге умтулуу маселеси башкачараак эле. Бир 1980-жылы мектеп басмасынан Сырдашым жарык дүйнө аталган алгачкы китебинин жарык көрүшү ага шык берип, көңүлүн көтөрүп, чыгармачылыгын улантууга өбөлгө болду. Экинчи китебим ушу улуу тоолордон чыкты. Өзүм инициатива менен алып келдим, тапшырдым. А кезде мамлекет каржылабай, автор өзү каржылап калган учур болуп калды 2004-жылы. Биздики мурун болсо мамлекет чыгарып берчү. Адабий калем акы төлөп берчү ал кездерде. Анан ошо 2004-жылы чыгардым «Мен терметкен ойлор» деген китеп менен. «Мен терметкен ойлор» деген китепте коомчулукта жакшы кабылданып калды окшойт. Бир күнү мен кызмат боюнча Жети Өз курортунда директор элем. Колума бир кыргыз туус гезитти алып келип берип калышты, бизди иштегендерчи. Ошондо менин ушул ырлар жыйнагым боюнча Билим Карагулов деген агайыбыз макала жазып чыккан экен. Жакшы жазып чыгыптыр макала. Тиги китебин окудум деп, мен Билим Карагулов агайыбызды таанычу эмес элем, билчү эмес элем. Бирок аягында ошо Билим Карагулов Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер Огонек сыйлыгынын ээси деп чыгыптыр да. Окуп алып, анан кийин ал кишиге жолугууга өзүм мына куштар болуп калдым. Керимбек Кадыракун аксакал кыргыз адабиятында баягы бүт атпай журтка тааныбал болгон менен ошолорго тете ыр жазган акын. Бул кишинин өзгөчөлүгү өзүнүн «Мамиле» деген ыр китеби бар. Ошондо айтылгандай бул киши табиятка аяр мамиле кылат, адамдарга өтө аяр мамиле кылат, поэзияга аяр мамиле кылат, ата мекенибизге аяр мамиле кылат. Деги эле жашы улуу инсан катары мамиле кылганды ушул кишиден үйрөнсөк болот. Өтө аруу, таза, адамга берилип кызмат өтөйт. Акыркы учурдагы эң чоң эмгеги ушул биздин акын жазуучулардын көбү билет. Ушул жазуучу союзун таркатпай, сактап, ишин бекемдеп, алга кичине кадам таштаганга Керим байкенин ролу эбегейсиз. Керимбек Кадыракунов 1975-жылы Политехникалык институттун инженер-механикалык факультетин ийгиликтүү аяктагандан кийин өз эмгек жолун Нарындагы жүк ташуучу автобазада механик болуп иштөөдөн баштап, автобазанын начальниги, аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары, Ысык көл турмуш тиричилик өндүрүштүк бирикмесинин башкы директору жана башка дагы көптөгөн жетекчилик жооптуу кызматтарда иштеп, өзүнүн ишке болгон жөндөмүн көрсөтө алган. Оюм инженер болсом деп ойлочумун, өзүмчү. Айрыкча бизде көргөнүңдү адам өзү көргөнүнө мындай бир муктаждык болуп көргөнүнө таң калып, анан көргөндөн кийин ой кете баштайт да, пендечилик ой кете баштайт да. Айылда жүргөнүбүздө бизде бир чарбанын главный инженери болор эле. А киши тынбайт, мингени мотоцикл. Анан баягы өндүрүштө биз жайында балдар чогулуп алып туруп той камдайбыз. Бир эл, жалпы айыл көтөрүлүп камдайт. Анан ошол жерде бирөө болсо бирөөндө техника сынып калат. Анан эле инженер келмейин болбойт дейт. Балалык кыял, сезим, балалык ой жүгүрт. Инженер келмейин болбойт, инженер кыйын адам экен деп эле элестеп калабыз. Айткандай эле мотоцикл менен келет, керектүү запчасть шаймандарды ала келет, адистерин ала келет, слесарь специалистин ала келет дагы эле ал 2 саатта эле баягы туруп калган техниканы оңдоп кетишет. Ойлоп калам, бул кыйын турбайбы? Бул инженер деген кыйын экен. Ушунча жумуш токтоп турду эле анын баарын кыймылга келтирип коюп эле
кетип калды деп. Анын оюма кете берет. Мен да ушу инженер болсом депчи чарбада. Анан политехникалык институтта көп түрдүү тармактар бар да. Анан жана автотранспорт тармагын өзүм баягы көңүлүмө жагып калып, аны ошол жака тапшырганым ушул болду да. Кайсыл жерде иштебесин ырга болгон сүйүүсү аны тынч койгону жок. Китеп артынан китеп чыгарбаса дагы, бош боло калса калемин колуна алып, изденгенди адатка айланткан. Кандай болгон күндө дагы чыгармачылык менен отурган кишиге убакыт керек да. Мен жана өндүрүштө иштеп жүргөндө, эми өндүрүштө ишке баргандан кийин жаман атты кызматта болбош керек адамчы. Ошо тапшырма бергенден кийин, ошонун милдетин алгандан кийин, ушу мекеменин дагы бардык жактан экономикалык жагынан, социалдык жагынан бардык багытынан мүмкүн болушунча көтөрүп чыгыш керек, иштеш керек. Анан өкмөттүк план тапшырманы аткарып туруш керек. Ошонун артынан журкаганда убакыт жок эсе болуп калат. Мында ушундай учурлар келчү. Мен машинеге отурганда, машинеге отуруп кыдырып баягы командировкага чыкканда ушунчалык ырлар келет. Машинеге отурганда. Мындай убакытта чоло жок. Анан ушу машинеге отурган убакытты жазам. Аны баягы блокнот кетип барат, жазып коем, блокнотум бар эле жазып коем. Анан ошону менен ички дүйнөм эс алып, башкача болуп, анан бир багытталып калат, жазгым келип калат да. Өндүрүшкө кайра киргенден кийин өндүрүш такыр башкача, демиң суу ичет. Анан чыгармачылык күчтөр менен жана акын жазуучулар менен жолугушуп, же оңойчулар менен жолугушуп калганыңда кайра кетесиң калыпка түшүпчү. Жалгыз учурда мага такай ыр жазууга эмнегедир көкүрөгүмдө толгону келип турар эле да. Поэзияга жасаган мамилеси, жоопкерчилиги ушундай китептер шашпай чыгаргандан эле көрүнүп турат да. Азыр көпчүлүгүбүз шашып ушул эле чыгарып жиберебиз деп оонго ылайыктуулары да көп экен да бул кишинин. Анан өзү да мындай кандай жүрсө адам ошондой ыр жазганы жакшы да. Өзү токтоо жүрөт. Ашыкча сөзү жок. Акырын иштей берет. Жүрөгүм ооруп турат бүгүн менин. Жашоонун көтөрө албай жүгүн дедиң. Жактырбайт арча дагы кар жамынган жонунан тыйынчычкан жүгүргөнүн дейт. Көрдүңбү кандай образ өзүнчө. Көрүнбөс көңүлүңдө уйткудан көөдөнүң өрт чалганын туюп турам. Арчанын жергийлет бутактары кар баскан түйшүгүнө муюп турам дейт. Ошол жанагы мындайча айтканда дарактар менен дарактардын өзүнүн жашоосунун баалуулугун, анан ошо сырттан келген жүктүн дагы салмагы бар экенин, себеби баарыбыз турмушта түйшүк тартабыз. Мына ушунун баардыгын Керимбек жыбылжыган гана саптар менен ушинтип жана мына тыйынчыккандын образын табиятты жазсаң ошол ушундай көрүнбөгөн образдар менен акырын жазып коет да. Ой, молодец. Сен да. Ортодо тыныгы болгону менен чыгармачылыгына кам көрүп, ырынын тагдырын ойлогон акындын багына буйруп баш кошкон жары, балдарынын энеси аны колдоп келе жатат. Студент кезде таанышканбыз. Мен 2-нчи курс окуп жүргөн болчумун. Байке 4-нчи курс болсо керек эле. Ошо мезгилде таанышканбыз. Таанышанан тагдыры экен, кийин экөөбүз баш кошуп, ушинтип үй бүлөгө абдан мындай карамдуу, мээримдүү, абдан көңүл бурат да балдар жөнүндө. Балдарыбыздын баардыгысын чындыгында окуттук. Турганда жакшы оюңдун жиркеги болбойт. Анан муну моорекин чик деп коет, минтип атат. Анан муну алып бияка коюп коесуң. Бири менен бир окшош менен окшоштатат да. Муну менен мынтигенден кийин мынакей көрдүңөрбү? 5 уул кыздын бактылуу ата-энеси болушкан жубайлар турмуштун ар кандай жагдайында дагы бири-бирин түшүнүп, колдоп жашашты. Бул киши мүнөзү токтоо, өтө эле мындай катуу берилип, урушуп кетпейт. Айтса мындай акырындап айтып, анан түшүндүрүп, мындай тарынып, туура эмес болуп калган учурда бул унчукпай коет да.
Керимбек ага ата, чоң ата катары балдарына, кыздарына, ал тургай неберелерине дагы калыстык, айкөлдүк менен мамиле жасагандыктан алар дагы урматтап, сыйлап турушат. Ата катары апам менен биргеликте бизге жакшы тарбия берип, жакшы жол көрсөтүп, билим берип, багыттап келе жатат. Атабыз бизге эң чоң үлгү, өзүнүн адамгерчиликтүү сапаты менен, өзүнүн акылмандуулугу менен, боорукерлиги менен, чечкиндүүлүгү менен баарыбыз үчүн үлгү болуп келет. Аябагандай адамгерчиликтүү, жакшы ата, үлгүлүү ата деп айтсам болот. Негизинен эң негизги баса белгилеп кете турган нерсеси бул атам мамилеге аябай жакшы да, мамилечил, анан даанышман деп айтмакмын. Касиеттүү кыргыз эли эзелтениле жакшы тилек жарымырыз деп тегин жеринен айтышпаса керек да. Акындын өзгөчө чыгармачылыкта ак тилектери арбын. Чыгармачылык жан дүйнө башка да, мен үчүн, мен жеке пикиримде. Бул өтө эле баалуу нерсе. Буга аяр мамиле жасаш керек да. Мен китеп чыгарайын дегенде эле өзүмдүн мындай аракетим болот, бирок тандап ылгап чыгарайын деген максатым бар да. Ар бир китепте өсүш болуш керек автор үчүн. Бир китептен бир китептин айырмасы болуш керек. Акындын жан дүйнөсүн акын гана түшүнүп, тереңден биле тура, өзгөчө ар бир сөзүнө сабына кылдаттык менен карап, аз бирок саз жазган Керимбек аганын ырлары калемдештерине дагы дем берип келет. Элдин баары сүйүү жөнүндө жазышат да. Көргөндө сен тарапка барчу жолду көңүлүм бир тыз этип алчу болду дейт. Болду. Эки сап менен эле ушунун өзү эле сен тарапка барчу жолду көңүлүм бир тыз этип алчу болду дейт. Япондар ушун менен эле бүтүрүп коймок эки сап мененчи. А бул кишиники дагы улангандабы кыргыз ошондойбуз да. Кете беребиз кыргызча болуп. Ошондой экен, ошол сабы менин эсимде калды да. Анан кийин жана мамиле деген китебинде бар го. Дарак жөнүндө, терек жөнүндө ырлары бар. Ошондо дагы дарактын көккө чейин көкөлөп өскөнүн, анан ушак жетимдеп моунтейип турганын, анан тамырын унутуп койгонун айтат да бир ырында. Тамыры жерде жатат, өзү көкөлөп турат. Тамырыңды унутпа дегендей белгини берип атат да. Ушундай ишарат менен айткан акын экен да. Психологиялык бир чыңалган учурларды дагы жөп жөнөкөй, таптатынакай, даана кылып чагылдырып койгондугу мени суктантып жүрөт. Мисалы үчүн бир ырынан мисал келтирели. Мында бир психологиялык бир абдан чыңалган учурду минтип жазып атат. Ызанын жыйылган күкүрттөрү жагылса жаккан оттон дүртетчүдей. Көрдүңүзбү? Ошол ызанын күкүрттөрүндөй жыйылып турат. Эгер кичине эле бир от келсе дүртетип жанып кетчүдей кырдаал болуп турат. Абдан жөнөкөй түшүндүрүп атат. Же болбосо ушунун карама каршысы мында бир көңүл көтөрүлгөн, маанай жаркыган учурду сүрөттөгөнүн караңыз. Күндөр келип оомат төлгө төп түшөр, көкүл серипкен көктөм сымал кулпундум. Караңыз, көкүл серипкен көктөм. Көкүл серипкен көктөм сымал кулпундум. Бул сөз тизмектерин бир гана акын айта алат деп ойлойм. Сырбыл акын Керимбек сыймыгым журтум элимдей, созулган менен жибектей, чындыктан четтеп чегинбейт деп атпайбы. Мунун образы ушундай. Мамиле түзүп билүүдө, ошол мына Закында мурда мамиле деген китеби бар. Бул дипломат. Анан эң артыкчылыгы бул мындай батынып барган ишин майын чыгарат да. Алат дайым маземди, аттың жашоо, аземдүү, үлүшүндө убакыт, өмүр гана азеңдүү дейт. Карасаң, үлүшүндө убакыт, өмүр гана азеңдүү деген өкүнүштү
акырын жумшак Кадыр Акунов Керимбектин ыкмасы менен өзүнүн иштеп чыккан поэтикалык ыкмасы менен акырын гана аз өңдүү деп гана сылап сыйпап айтып коюп атат. Акындын ырларына атактуу оңчу композиторлор Калыйбек Тагаев, Шамшыбек Өтөбаев, Адылбек Кыязовдор оон чыгарышып, эл арасында ырдалып келет. Улам чыгармачылыктагы жол бийиктеген сайын түйшүгү арбын. Чыгарым үчүн керек. Окурмандын окуп атканда бир нерсе жук калыш керек. Бир нерсеси жук калыш керек. Адамда мындай булк этирген сезими болуп туруп, же болбосо жашоого пайдалуу бир касиеттүү нерсесин алып калыш керек адам өзүчү. Мен ушундай ойлойм да, 4 сап мындай жөн эле кетпеш керек да. 4 сапта маани болуш керек бир нерсе. Жакшы маани болуш керек. Ана поэзия тунук нерсе, бийик нерсе, жан дүйнөңдү жандандырган жакшы нерсе да. Ал калыпка келиш окурмандыкы деле, окурман катарда жазган адамдыкы деле өтө оор нерсе. Ошого калыпка чыгыш керек, ошо калыпка келиш керек. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу акын Керимбек Кадыр Акунов бала күнүнөн эле алдына асыл максаттарды койду. Ошол максаттын өтөсүнө чыгуу үчүн талбай изденди, талбай эмгектенди. Ал эми өзгөчө чыгармачылыкта, поэзияда жарата турган ийгиликтери арбын деп ойлойбуз. Сизге узак өмүр каалайбыз. Бар болуңуз.